Ассаламу алейкум кыргыз элим. Менин атым Уланбек, Нарын шаарынын тургуну болом. Мен сиздерге кайрылуумдун себеби 2025-жылы 8-июль күнү УКМК кызматкерлери жана Нарын шаарынын ички иштер башкармаларынын кызматкерлери үйүмө келип, экстремисттик материалдарды издейбиз, бизге тоскоол болбоңуз деп менин үйүмдү тинтүүгө алышты. Өмүрүмдө мындай абалга туш болуп көргөн эмесмин. Аялым жана балдарым менен шок абалына түшүп калдык. Үйдөн эч кандай экстремисттик материалдар чыккан жок. Телефон, балдарымдын ноутбуктары, ошолорду экспертизага жөнөтөбүз деп, биз менен дагы кошо барасыз деп, мени кошо Нарын шаарынын УКМКнын имаратына алып барышты. Ал жерден тергөөчү Курмангазиев Айдар мени ур токмокко алып, эч нерсени түшүндүрбөстөн, сен отчетко илиндиң, бизде результат слабый деп ачык эле айтып, мени ур токмокко алды. Ал эле эмес, башка да кызматкерлери ур токмокко алып, моралдык кызым көргөзүштү. Оскалгыс сөздөр менен сөгүп 17 сааттан ашык кысым кылышты. Алардын ур токмогуна чыдабай, менин жүрөгүм да ооруду. Нарын шаарынын ооруканасына алып барып, менин жүрөгүмдү текшертип, рентгенге түшүрүп, кабыргаң сынып кеткен жок деп рентгенге дагы түшүрүштү. Кайра алып келип, сен жакшы эле турбайсың деп кайра кысым кылышты. Түнкү саат 1 чамасында мени үйүмө коюп беришти. Ал жерден мен шоковый абалыман пайдаланышып, мени видеого сүйлөтүп, бир кагаздарга кол койдуруп да калышты. Ошо менен бүтүп калат го десем, кайра дагы 1-2 ай өткөндөн кийин чакырып, суракка алды. Мен ачык кандай экстремисттик уюмдун мүчөсү эмесмин. Мен экстремизмге каршымын. Эч кандай экстремисттик уюмдун мүчөсү да болбоймун дагы. Ушул абалыман, ушул окуянын негизинде мен Нарын областтык прокуратурасына кайрылгам. Ал жерден аткаруучу Рыспаев Айбек деген прокурор менин ишимди караптыр. Мага байланышып, жумуш убактысы бүткөндө келип кетпесин деп чакырды. Мен ал учурда ооруканада ооруп жаткам, дарыланып жатканымды кабарлагам. Мен сага эртең барып кетем деп ошол бойдон байланышка чыккан жок. Бул ишим боюнча бир тараптуу эле кылып, сенин сабагандыгың тууралуу эч кандай далилденген жок деп мага билдирүү берди. Мен бул жообуна макул эмесмин. Анткени прокурор УКМК кызматкерлери менен тил бириктирип алып, бир тараптуу эле кылып чечип берип койду. Мен бул арызым менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичке, баш прокурор Максат Асаналиевичке да кайрылдым. Эми сиздерден суранарым, ушул ишимди өз көзөмөлүңүздөргө алып, туура чечип берип коюңуздарды суранам. Мен эч кандай экстремисттик уюмдун мүчөсү эмесмин. Мүчөсү болбойм дагы. Урматтуу кыргыз элим, сиздер дагы менин ишим ушул окуяма кайдыгер карабай, ушул видео менен бөлүшүп, комментарий жазып коюңуз.